Амансызбы? Бүгін сіздерге отопление жөнінде сөз қылам. Жігіттің гүлі Ошто ең жақсы ушул отопление жасаған жігіттер ушулар. 6 жылдан бері жасайды. Өзі паук системасы менен Ленинград системасы үйді аябай жылуу кармайт дейт. Свет өчүп қалса дагы система иштей берет экен. Свет өчүп қалса дагы. Бул эми азыр эң мода болуп аткан системаларды соның кылып орноткон. Қаласа материалды өзүбүз алып келип кое беребиз дейт. Кардардын тандоосуна дейт. Қаласа кардар өзү суранса, өзүм алып келип коем десе, алып берсе өзү дагы кое берет экен. Эгер үйдүн ичи ремонт болгон болсо, мына бир блогу 4,5 миңге коюлат экен. Ремонту жок 3 миңге коюлат экен. Мынакей. Мына ремонту жок 3 миң, ремонту жок 3 миң. Эгер үйдүн ичи ремонт болгон болсо, мына 4,5, бул 4,5 болот экен. Системаны жигиттин гүлү сиздерге дагы да кенен түшүндүрөт. Азыр бул жерде болсо, кардар сапок печка тандаптыр. Сапок печка менен мынакей коюптур. Каласаңыздар газ печка койдурсаңыздар болот. Каласаңыздар умный печка койдурсаңыздар болот. Каласаңыздар полуавтомат, автомат айырмасы жок. Байланышка чыксаңыздар болот. Кабыргасын каласаңыздар кененирээк койдуртам десеңиз, кенен койдурсаңыздар болот. Эми жылуулукту сөзсүз камсыз кылат. Ош, Бишкек, Нарын, Талас, Ысыккөл айырмасы жок. 7 тубанда кызмат кылат. 7 тубанда. Ашкананын ичинде сону кылып коюптур. Көрөрман, печканын түрүн айттым. Жасатамын деген аган досторго 7 тубан, айыл, район карабайт, бардык жерде жасап бергенге даяр. Байланышка чыксаңыздар болот. Умный печка, газ печка, полуавтомат, автомат барын айттым. Каласаңыздар материал өзүнөн десеңиздер өзүнөн, байланышка чыгып сүйлөшүп, үйүңүздөрдү полный отоплениясын камсыздап алсаңыздар болот.